мен күйөөм жок, мен интим гимнастика жасасам болот дейт да. Мен айтам, сен органдарыңды, кымбылчуңдарыңы күйөөң алып кетип калбаганбы дейм да. Күйөөңдө же өзүңдө? Анда өзүңдө болсо жасаш керек да. Бул эми ден соолук үчүн, булчуңдарды чыңоо, Күйөө эмес, өзү үчүн керек биринчиден. Өзү үчүн керек. Эмне үчүн күйөө үчүн жасаш керек? Амал адам үчүн болуп кеткен жерде адам катуу кыйналат. Өзүнүн ден соолугу үчүн, энергиясы үчүн, гормондору үчүн, лимфа системасы үчүн жасаш керек. Интим гимнастика жасаганда эми көп эле аялдар, кыргыздар төрөткө чейин өздөрүнө кам көрбөйт, кош бойлуу учурда кам көрбөйт өзүнө деп атабыз. Кош бойлуу болгончо кам көрбөйт. Болду, турмушка чыкты, кыргыз аялдардын көпчүлүгү комфорт зонага кирип кетет, деградацияга кирип кетет, өздөрүн унутуп коюшат дагы. Төрөгөндөн кийин аялдар өздөрүн таштайт, булчуңдары дагы таштап жиберет. Интим гимнастика деген бул уят деген сөз эмес да, эми уят деген сөз эмес. Кадимкидей жатын көтөрүлөт. Канчалаган аялдар келет, 70-тен ашып калган, 60-тан ашып калган апалар жүрө берген жатыны чыгып калган. Интим гимнастиканын пайдасы абдан зор экен. Ой, табигый айыгуу болот. Пайдасы зор да.